Алгачкы жеңиш жана жеңилүү. Заман жаңы болгону менен бүгүн Рухорду комплекси кылымдар мурдагы көчмөндөрдүн курултайлары менен мааракелерин эске салат. Бул себептенби британиялык Крис Лонгман мурда көрбөгөн оюндардан таасирленип, өзүнүн туристтик тобун Чолпон атада кала турууга көндүргөн экен. Мен күрөштү мурда теледен көрчүмүн. Ал эми тигил жактагы талаада Ордо деген оюн жүрүп жатат. Башында эрежелерин түшүнүп жаткам, анан бир аз татаал болуп кетти. Ал интеллекти да, шыкты да талап кылган сонун оюн экен. Ал эми тигил жакта 9 коргоол деген оюн болуп жатат. Андайды мурда эч көргөн эмесмин. Батышта биз көрбөгөн оюндар көп экен. 20 өлкөдөн келген 400дөн ашык көчмөн спортчунун айрымдары бүгүн күрөш, 9 коргоол жана ордо боюнча күч сынашты. Батыштан келген көздөрдүн айрымдары чүкө менен ойнолгон ордого таң берсе, кайбирлери бир карасаң жөнөкөй, бир карасаң математикалык чеберчиликти талап кылган 9 коргоолду түшүнө албай жатышты. Алдыда көчмөндөр оюндарынын кызыктуу бөлүгү күтүп турат. Алардын арасында Лукас менен Меган чыдамсыздык менен күткөн ат чабыш жана көкбөрү бар.